Саламатсыз, урматтуу замандаш. Сабагыбыздан ары улантабыз. Демек, биз блок жөнүндө же болбосо блок модели жөнүндө түшүнүк алдык. Бүгүнкү сабактан баштап бүгүн жаңы дагы чоң кызыктуу темага киришип атабыз. Бул демек фондук түс же болбосо background color деп аталат. Башкача айтканда, ошол биздин түзүп аткан баракчабыздын фондук түсүн кантип беребиз? Мына ошол жөнүндө сүйлөшмөкпүз. Бул дагы абдан кызыктуу тема, анткени практикада абдан кеңири колдонулат. Ошо фондук түсү, фондук сүрөт коюу жана башка ошолор жөнүндө азыр карайбыз. Демек, фондук түстү бериш үчүн биз азырынча мурунку ишибизден мынакей рамкалардын баарысын алып салалы, муну өзүнүн ордуна алып келели. Body рамкасын болсо бир аз чоңураак кылалы. Карайлы. Демек, баш сөздү карайбыз. Баш сөздөн рамканы алып коебуз. Border. Биздин borderыбыз кереги жок азырынча. Ошондой эле. П'дан дагы borderыбыз кереги жок. Ал эми bodyден borderыбыз мейли тура берсин, болгону биз 700 пиксель эмес, муну 1000 пиксель кылып коелу, кичине чоңойтуп. 900 пиксель кылып коелу. Сактайбыз. Көрөлү. Мынакей бир аз чоңойду. Рамкабыз алынды. Биз монун ичиндеги сөздөрдү ала элек экенбиз. Ал үчүн кайра киребиз документибизге. Index.html. Ошол жерден бул эмне дегенден баштап жерге чейинки сөздөрдү алып салабыз. Сактайбыз. Мынакей. Мунун дагы узундугун кичирейтип жана overflow параметрин алып салалы. Демек, style CSS'ге киребиз дагы. Баш сөзүбүз каягында жүрөт? Мына баш сөзүбүз. Overflow'ду алабыз. Узундугун дагы алып салалы. Сактайбыз. Жыйынтыгын көрөлү. Мынакей. Эми биринчи эле биз ушул баш сөзгө фон берип көрөлү, фондук түстү. Ал үчүн киребиз дагы, мынакей баш сөз деген келебиз, background color деп жазабыз. Background color түрлүү чекит, мына туура жазылганда ушундай түскө боелуп калат. Ал эми түстү болсо биз колорманияны ачабыз дагы, мисалы кандай түс берсек, жагыбыз көк болчу, ошондо чымкый жашыл түс берсек кандай болот бул экен? Чымкый жашыл, мынакей мындай болуп түс берип коелу. Copy. Жана бул жака вставить. Түрлүү чекит. Сактайбыз. Эми көрөлү. Жыйынтыгын. Мына биздин баш сөз сапчабыздын фондук түсү түштү. Бирок бул жерде биздин фондук түсүбүздө текстибиз жакшы окулбай калды. Ал үчүн бул текстти мисалы ак түскө боеп салалы. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн кайра киребиз дагы. Ушул жерде эле баш сөз color деген жерди биз өзгөртөбүз ак түскө. Демек, так ортосуна койсок эле ак түс болуп калат. Copy. Баш сөз мына color деген жерди өчүрүп туруп да ак түстү коебуз. Сактайбыз. Кайра жыйынтыгын көрөлү. Эми жакшы көрүнүп калды мына. Ой жана ойдун күчү. Жана биз жалпы фондук түскө коелу. Мына биз азыр ушул баш сөз сапчасына фондук түс бердик. Эми жалпы bodyге фондук түс берип көрөлү. Башкача айтканда бардык баракчага фондук түс берип көрөлү. Ал үчүн body деген жерге келебиз дагы, background color. Мына могу жерден эле баш сөздөгү эле background'ду биз көчүрүп алсак болот. Бөлүп алып туруп көчүрөбүз, копировать деп. Жана бул жака body'нын астына келип
Ставить дегенди коебуз. Бирок бу жерде биздин түсүбүз башкачараак болуш керек. Колорманияга киребиз дагы. Мисалы кандай кылалы? Мындай кылып койбой түсти алалы. Копи. Өчүрөбүз жана бул жерге ордуна коебуз. Сактайбыз. Эми карап көрөлү жыйынтыгын. Мынакей жыйынтыгын көрсөңүздөр, мындай болгон фондук түстү берди. Ошондой эле, ушул сыяктуу ушундай жол менен эле сиз ар бир абзацтын фонун өзгөртсөңүз болот, же болбосо H тегинин фондорун өзгөртсөңүз болот, же списоктун фондорун мына мисалы ошо тизмебиз азыр көрүнбөй калыптыр. Ушунун фондорун өзгөртүп көрөлү. Анын үчүн эмне кылабыз? Ушул эле background color дегенди алабыз дагы, копировать. LE, мына UL, LE дегенге келебиз дагы. Астына коебуз. Ставить. Бирок бул жерде дагы түсүн башкача кылалы, айырмалап туруш үчүн. Мисалы сары кылып коелу. Копи. Түсүн өчүрөбүз дагы, ага башка сары түстү коебуз. Сохранить. Кайра келебиз дагы, жаңыртабыз. Демек сары түстү болуп калды. Башкача айтканда, бардык тизме турган жерде анын фондук түсү сары түскө боелуп калды. Же болбосо абзацтын мынча болду, эми абзацтын деле фондук түсүн өзгөртүп коелу. Абзацтын фондук түсүн өзгөртүш үчүн кайра киребиз дагы. Ошону эле background color'ды көчүрөбүз. Копировать жана абзац мына P абзац ушунун астына Ctrl-V деп ставить этебиз дагы. Сактайбыз. Андан кийин карап көрөлү эми жыйынтыгын. Биз түсүн өзгөртпөй калдык да. Түсүн мисалы башка түстө кылып коелу. Анын үчүн колормания. Бу жерде мисалы мындай жашылыраак, мындайраак түс кылып коелу. Копи жана бул жерге ставить деп коебуз дагы, түрлүү чекит менен ажыратып коебуз. Сактайбыз. Кайра келели дагы, жаңырталы. Мына тиги түсүбүзгө караганда жакшы көрүнбөй калды, бирок баары бир билинип турат, кандай түстө болгондугу. Мына ушундай жол менен биз ар бир блокту, башкача айтканда ар бир тек камтылган блокту ушундай фондук түсүн өзгөртүп койсок болот экен. Эми муну рамканы алып салалы. Бизге жымкый кызыл кылып жаман көрүнбөш үчүн биз body'ден дагы рамкабызды алып коелу. Демек body'ден border дегенди алып салабыз. Delete, сохранить. Эми карап көрөлү. Биздин баракчабыз фондук түсү менен даяр болду. Мына ушундай жол менен биз баракчабызга ар кандай фондук түстөрдү кое берсек болот экен. CSS'тин жардамы менен бул мындайды жазуу абдан оңой жана ыңгайлуу болуп эсептелинет. Эми фондук түс боюнча ушуларды айтсак болот. Ал эми кийинки сабакта биз сиз менен ушул фонго кантип сүрөттөрдү жайгаштырабыз, ошолорду карайбыз. Ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болуңуз.